Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz mına uşul bugün Mekke şahrında Madina şahrına gelip turabız. Bizin cemaatimiz uşu, bizin Hazretimiz Mufti Zakirov Damulabız uyuşturuşunu jönөтүп çıkan eken biz buna gelip oturabız. Allah razı olsun. Kırgızstan'a bizden mamleketibizden çoңдорuna, başçılarına barına Allah razı olsun. Şun barını toplap gelip uyuşturgan bizde jalan imamlar, imam hatip, kazılar, ar oblasttan toптолгондор geldik. Biz de hayalını köz geldik. Biz sizlerdi şu umraga çakırabız. Bu yerde bari жакшы экен. Анан ушу барган учурда дагы эгерде бир квота берилип калса устазаларга анан кийин кандай барабыз дегенде ой келгенде ошо махрамдары менен кошо барат дегенде аябай ушунча ыраазы болдук. Анткени ошо биз жолдошо тоорусу менен кошо чыкканда дагы кенен жүрөбүз, кенен зыярат кылабыз деп Аллахым ыраазы болсун. Иш-чаралар аябай жакшы болуп жатат. Мынакей биз бүгүн буюрса Мекке шаарына чыгып жатабыз. Бүгүн Мединада акыркы күнүбүз болуп жатат. Биз бул жерден Куба мечитине барып зыярат кылдык. Ал жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи колу менен салган мечитин көрүп аябай толкундануу сезим менен кабыл алдык баарын. Madina шаарында эң биринчи эле пайгамбар саллаллаху кабырын зыярат кылдык, Раузаны. Андан сырткары Ухуд тоосун, Айнайн дөбөсүн, курма бактарына барып кечкисин конок болдук. Анан ислам тарыхындагы биринчи мечит болгон Куба мечитине намаз окуп келдик. Биз бул умрага келгенибизге аябай ыраазы болуп жатабыз. Анткени бул умрага келишим меники биринчи жолу. Ушул убакытка чейин аябай дуа кылып жүргөнбүз. Кандай жетебиз, кандай шарт менен жетебиз. Биз бияка келишибизге деле ачык айтканда шарт деле жок болчу. Ошо биздин Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы аны ошондой Азирети Муфтиге ушуна ыраазычылык билдиребиз. Аллахым ыраазы болсун ушундай иш-чараны уюштуруп бергенине. 3 күндөн бери Мадинада ибадат кылдык, пайгамбарыбыз мечитинде Равзага кирдик. 3 күндөн бери бүгүн ибадатыбыз бүтүп, бүгүн Меккеге жөнөгөн турабыз, Кабага. Ушул умра сапарын уюштурган Азирети Муфтиге жана жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Бул жака жетиш да өзү кыйын. Аллахым каалаган инсанды жеткизет экен. Эгер Аллахым каалабаса, канча бай болсоң да, акчаң бар болсо дагы бул жерге келе да албайт экенсиң. Эми Аллахым тандаган инсандар деп муфтибиз айтканда да көзүбүздөн жаш алып ошол жерден ачык айтканда ушундай ушул жерге жеткенге чейин ишене албай бутубуз титиреп мынакей бүгүн ушул жерде турабыз. Аябай ыраазы болуп жатабыз. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан.